Иран жетекчилиги бөлүнүп жарыла баштадыбы? Бул суроо учурда Тегерандын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн көңүл борборунда турат. Соңку маалыматтар Ислам Республикасынын ичиндеги аскердик канат менен жарандык өкмөттүн ортосунда терең идеологиялык жана стратегиялык жарака кеткендигин кабарлоодо. Бул тирешүүнүн эң курч фазасы президент Мазут Пезешкияндын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун командирлерине карата айткан айыптоолору менен башталды. Апрель айынын башында Пезешкиян аскердик жетекчиликти ок атышууну токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерди атайлап үзгүлтүккө учуратып жатат деп айыптаган. Президенттин пикиринде аскерлердин келишпес позициясы өлкөнү толук экономикалык кыйроого алып келиши мүмкүн. Бул билдирүү Ирандын заманбап тарыхында президенттин кубаттуу аскердик түзүмгө ачык каршы чыккан алгачкы учуру катары катталды. Анткени менен кечээ күнү Ирандын жогорку аткам эрлери бул араздашууну коомчулук алдында четке кагууга аракет кылышты. Президент Пезешкиян жана парламенттин спикери Мохаммад Багер Галибаф бирдиктүү билдирүү менен чыгып, Иранда радикалдар же модераторлор деген бөлүнүү жок экендигин жарыялашты. Алар улуттук биримдикти жана жогорку лидерге толук баш ийүүнү баса белгилешип, ички ажырым тууралуу кабарларды душмандардын чагымы катары сыпатташты. Бирок бул расмий билдирүүгө чейин эле Израилдик маалымат каражаттары спикер Галибафтын Исламабадтагы сүйлөшүүлөргө аскерлердин кийлигишүүсүнөн улам кызматтан кетүү тууралуу арыз бергендигин кабарлашкан болчу. Эл аралык чалгындоо кызматтарынын маалыматтарына таянсак, Иранда учурда бийлик үчүн эки башка көз караш күрөшүүдө. Бир тарапта Пезешкиян баштаган топ санкцияларды жумшартуу жана режимди сактап калуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жактаса, экинчи тарапта Ислам революциясынын сакчылар корпусу аскердик тирешүүнү күчөтүү аркылуу өз таасирин сактап калууну көздөйт. Америка Кошмо Штаттарынын борбордук чалгындоо башкармалыгынын эксперттери Ирандын ичиндеги бул жашыруун согуш өлкөнүн келечектеги стратегиясын аныктоочу башкы фактор экендигин белгилешүүдө. Тоо терин айтканда, Ирандын жетекчилиги сырткы дүйнөгө темирдей биримдикти көрсөтүүгө канчалык аракет кылбасын, ички саясий кризис бышып жетилгендиги байкалууда. Бир жагынан президенттин экономикалык кооптонуулары, экинчи жагынан генералдардын аскердик амбициялары Иранды тарыхый бурулуштун алдында калтыргандай. Бул ички араздашуунун жыйынтыгы жакынкы күндөрдөгү чечимдер аркылуу ачыкка чыгат деп айтышууда дүйнөлүк серепчилер. Биздин каналга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө.